Казакстандын мамлекеттик кеңешчиси колдонуудагы баш мыйзам менен жаңы долбоордун ортосундагы айырмачылыктарга токтолду. Ерлан Кариндин айтымында жаңы документтин башкы артыкчылыгы анын мазмуну менен катар баяндалуу тилинде болот. Мисал катары ал колдонуудагы конституциянын бир нече беренесин атап көрсөтүп, түшүнүксүз сүйлөмдөр менен сөз айкаштары көп кездешкенин айтты. Колданыстагы 95-жылы кабылданган ата заңдын 13 бабы. Колдонуудагы 1995-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын 13 беренесинин 1 пунктунда мындай деп жазылган: ар ким укук субъектиси катары таанылууга укуктуу жана өзүнүн укуктары менен эркиндиктерин зарыл коргоонунун кошо алганда мыйзамга каршы келбеген бардык ыкмалар менен коргоого акылуу. Мындан эмнени түшүнүүгө болот? Ашыра айткандык эмес. Бирок 1995-жылы кабыл алынган колдонуудагы эски конституция менен жаңы баш мыйзамдын ортосундагы мазмундук, принциптик, маанилик, жаңычылдык, тилдик, редакциялык айырмачылык бир топ. Мағыналык, жаңашылдык, тилдик, редакциялык тургудан айырмачылык бир шама.